Элибизде те илгертен эле нанга олуттуу мамиле кылып, анын ыйыктыгын, улуулугун даңазалап келет. Берекенин жарчысы болгон Ак-Дастаркондо нансыз элестетүү мүмкүн эмес. Чындыгында бул азыксыз карын тойбойт. Канча жесек да эч танбайбыз. Буудай унунан даярдалган нандын бардыгы бирдей болгону менен бышырып алуу өзгөчөлүгүнөн айырмаланып турат. Мисалы, электр печине бышкан нанга караганда кызытылган тандырда жабылганы даамдуу, тоюмдуу болот. Анда эл ичинде кадимки тандырга нан кандай жабылат? Озгор айылынын тургуну Пазилаткан Чумуеванын жардамында көрсөтүп берүүгө аракет жасайбыз. Камырды баштаганда туз салып, андан кийин сүттүн куюп, суу деле куябыз. Анан аябай жакшы жууруш керек, нан жакшы болуш үчүн. Андан кийин жаап ачыта беребиз. Камыр ачытууда ачыткы негизги кызматты аткарат. Өзгөчө химиялык жол менен даярдалган ачыткы ден соолук үчүн зыяндуу болуп саналат. Андыктан чоң эне апаларыбыз колдонуп келген бир нече жолу ачытылган камырды ачыткы катары пайдаланабыз. Ал эми ачыган камырдын үстү бир аз көтөрүлүп, ичинде майда-майда уячалар пайда болот. Алгач идиштен чыгарып алып, бирдей формада кесип, зубала тутуп чыгабыз. Кары келсе ашка, жаш келсе ишке демекчи, мен да Пазилаткан эжеге жардам берүүгө кириштим. Мынакей, мен да зубала тутканга аракет кылып жатам. Окшоштуу мен туткан. Нурсулуу аз-маз тегерек жакшыраак жаса, наның сулуу болуп чыгат. Мына ошентип эженин кеп кеңешине карап, мен дагы да көңүл коюп, жакшы жасоого аракеттендим. Ашып калган камырды эмне кылам? Ашып калган камырды кичинекей балдар, неберелерим бар, аларга токоч кылып коебуз. Албетте, таттуу токоч өзгөчө жаш балдарды кубандырбай койбойт. Мына эми нан жасоого кириштик. Алгач биринчи туткан зубаладан баштайбыз. Нурсулуу, мына кара эми зубалабыз бүттү. Эми нанды жакшынакай кылып жасап алышыбыз керек да. Нанды чекич күлдөрүүсүз элестетүү мүмкүн эмес. Ал биринчиден көтөрүлбөй жакшы бышышына жардам берсе, экинчиден кооздук берип турат. Ошондуктан чекич урганда мүмкүн болушунча тереңирээк урууга аракет жасаңыз. Эже, сиз алгачкы жолу качан нан бышыргансыз? Мен кичинекейимде 8-класста мага апам үйрөткөн. Кызым, нан жапкын деп. Андан кийин кичине 8-класста эле жашта, мисалы үчүн. Анан апам бир жака айылга кетип калып, камыр кылып коюптур. Анан кантип жабышын билбей, токоч кылып, кичинекей кылып, анан жаап үйрөнгөнмүн. Наныбыз да даяр болду. Үстү катып калбашы үчүн кездеме жаап коебуз. Эми эс алганча сыртка чыгып, тандырга от коюуга киришебиз. Буну секин салып, мен азыр кагаз алып келейин, күйгүзүп беребиз. Анан кызый тандырыбыз. Секин сала бер, мен тутандырып чыгып келейин. Негизи тандырга от жагуу көбүн эсе үйдөгү жаш балдар, кыздарга тиешелүү болгондуктан өз алымча кызытууга аракеттенип жатам. Пазилаткан эженин кеңеши боюнча жалын тандырдын ичине тегиз тийиш керек. Ал үчүн көсөлөп, отту жайып туруу кажет. Азыр биз менен бирге үйрөнүп жаткан айымдарга кайрылып кетсем, бул жолукту салынганыбыздын себеби биринчиден нан жасап жатканда камырга чач аралашып кетпеши керек болсо, ал эми азыр тандырга нан жасап жатканда мындай жалынга чачыбыз күйүп калбаш үчүн жолукту сөзсүз түрдө салынышыбыз керек экен. Тандыр качан даяр болот десеңиз, алгач ички бети тегиз карарып кызыганда кайра агарып чыгат. Бул убакытта жаккан отунубуздан нанды бышырып алууга ылайык чоң даяр болот. Мынакей тандырыбыз аппак болуп кызыды. Эми нан жабыштыра баштайбыз. Тандырга нан жабуу аябай кызык болгондуктан мен да жабыштырып көрүүгө аракет жасадым. Нандын бетине седене, айран сүйкөп жатабыз. Анткени алар даамды жана кооздукту берет. Эми баарын жабыштырып бүткөн соң кызарып бышышын күтөбүз. Наныбыз акырында бышып да калды. Аларды үзүүгө киришебиз. Табиттүү наныбыздын баары бышып даяр болду. Ысык тандырдан чыккан нан, өзгөчө апабыздын колдору менен жасалганы баарыбызды кубандырары анык. Мына эми нандарды Ак-Дастарконго жылуулугу кайтканга чейин жайып кое турабыз. Анткени жакын турса камсып кетиши мүмкүн. Бул нан болбосо болбойт жашоо. Нан деп жашап жүрөбүз. Бизге Аллахым ушундай жакшынакай нандарды насип этет. Биз жейбиз насип кылса ошону. Мына ошентип бүгүн сиздерге тандырга нан жабууну чагылдырып берүүгө аракет кылдык.
ар бириңиздердин дасторконуңуздарда ысык нандын жыты жыттанып турсун. Нурсулуу Айтпагызы, Илимбек Эмилбек уулу, Эмилик Каныбеков, Таң нуру программасы үчүн.